Kүйөөңүздү сүйүңүз, бирок кайненеңизди урмат кылыңыз. Күйөөңүздөн уруксат сурадыңыз, апам мемлекеттамын деп, бирок кайненеңизден дагы урмат үчүн сураңыз. Бул кулдук эмес, бул сый урмат деп аталат. Чындыгында сый урмат. Биз о 5-абы башка кылымдарда эмеспиз. Кулдук нерсе жок бизде. Кээ бирөөлөр ойлойт, неге ошол бойго жеткен 18 жаштагы кыз бирөөгө турмушка чыкты, күйөөсүнөн сурады, болду да кайненесинен неге сурайт дейт да. Кул эмес го дейт ал. Да, конечно, кул эмес, бирок кайненени урматташ керек. Эртең өзүңүз дагы кайнене болосуз. Эч нерсе жок, келиниңиз чыгып кетип атса, кирип келип атса, 3 күн жоголуп кетип атса, таң калып каласыз да. Көп учурда эри иште болуп калат, Россияга кетип калат, ар нерсе болот, анан кайненеден сурашка туура келет. Кайнене жоопкер. Айтышыңыз керек көп нерсени, сурашыңыз керек көп нерсени. Көп нерсени сылдык жол менен үйрөнсөңүз, үйрөтүп коет көп нерсени. Тикен болуп, найза болуп саямын десеңиз, кыйын болуп калат ал маселеде. Ошондуктан баш ийгенге жетпейт. Ийилгениңиз сайын даражаңыз бийиктей берет. Муну унутпаңыз. Канчалык бийик көтөрсөңүз өзүңүздү, ошончолук найжасыңыз, заңыңыз чыгып кала берет.